мүмкүнчүлүк бар. Сары кийимчендер Дордой командасы алында стадиондо элдик классико башталды. Мына калсын ышкырыгы жаңырып биз улап бара жатат. Чындыгында Дордой өзгөчө ишенимдүү баштады бул оюнду. Сокку дарбазага жакынкы бурчтан азыр топту Ислам Абдуллаев сыяктуу Данила Сакирченко ойногон эле азыр оң канаттан айпаянттын ичине кирип кирбей туруп алыскы бурчка жана гол! Турсунали Рустамов, Дордойдун капитаны, бул беттеште эсепти ачты. На оң канаттан Турсунали Рустамов кандай сонун сурулуп чыкты ушул жерде. Шакшакон Сатихановтан анын артына өтүп туруп, на бош бурчка топту азыр ал ишке ашабы. Оң канаттан Нурболот ишенимдүү кирип бара жатат, анын чыгарып берүүсү гол! Мына ушинтип күтүүсүз бир траекториядан кийин гол жаратып кетишти. Мына көрдүңүздөрбү? Ушундай оң канаттан Нурболот Ырысбеков кирип барды дагы. Мына топту чыгарды. Мына Чомоев тирөөчкө тийип кайткан экен. Жана дал ошол жерден Юрий Сенецкий топту чыгарды. Ал эми Шакшакон Сатиханов ошол замат. Демек үйдөгү даярдык. Жакынкы бурчка жана дагы бир гол! Муралим Ахмедов бул ирет ийгиликтүү болуп чыкты. Караңыздарчы, Муралимди жалгыз калтырып коюшту. Баары мына чегинип туруп ошентип карасаңыздар, аны караган эч ким жок. Сүрмө топтон ашып өткөн топ келип ошол жерде Муралим Ахмедовдун түп-түз. Урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, ошентип алай жана ченемдүү азыр болсо экинчи таймдын алгачкы мүнөттөрүндөгү стандарт кабал жана жалгыз оюнчудан турган экипировкасында кандайдыр бир маселе болгон сыяктуу. Жана өтө кубаттуу сокку Нурлан Сарыкбаевдин аткаруусунда. Жана ырыс келди. Анын чыгарып берүүсү дарбазага барды, гол! Мына ошентип ырыс келди. Артыкбаевдин чыгарып берүүсүнөн кийин Нурболот Ырысбеков. Артыкбаев ушул жерден топту бир өзгөчө траектория менен узаткан. Жок, бул автоголбу? Автогол сыяктуу. Менин оюмча дал ошол жерде коргонууда турган оюнчу бул ошондо Андрей Далган оюнчулардын катарына кирет. Абдуллаев топко жетип, топко чыгып, анын багытын өзгөртүп кетти. Мен ойноп атат. Жана топту алдырып койду Бекжан. Бекжан келе жатат. Андан сонун пас. Ой, караңыздарчы. Өтө көп топту өзүндө кармап койду. Алайды күйөрмандар алга сүрөп жаткан учуру 11 метрлик чекит тарапка барды. Жана гол! Ошентип 3-чү голду алай жаратып кетти. Эсеп 2-3. Баарынан бийик секирген бул Владимир кайтылуудан карап көрүңүздөр. Мына алгач бул жерде топ үчүн күрөш болду. Дал ушул жерде Займенканы караган эч ким болгон жок. Ал бирөөнү түздөн түз позициялык алмашууну ишке ашырабы? Албетте байкап көрөбүз. Рус келди, Артыкбаев топту алды. Жана азыр сокку узатат. Бул ирет Султан Чомжака пас жеткиргенге мүмкүнчүлүк болобу? Жок, өзү кирип барууну туура көргөн экен. Мына тоскоолдук кылган эч ким жок. Гол эмес. Гол эмес. Караңыздарчы, жайгашты. Финалдык ышкырык жаңырды. Алай командасын, алардын күйөрмандарын татыктуу жеңиши менен куттуктайбыз. Айыгышкан